Ырыскелди Салборбеков аскер институтунун бүтүрүүчүсү. Ал бала кезден аскер кызматы болом деген кыялы ишке ашып, окууну эң жакшы балдарга окуп, президенттин стипендиясына чейин ээ болгон. Бүгүн ал окуу жайды артыкчылык менен бүтүрүп жаткан учуру. Бул кесипке бирден бир тандоому бул үйдөгүлөрүм, ата-энем ушул даражага чейин жеткиргенге ата-энем өтө чоң түрткү болгон. Убакыттан пайдаланып ата-энеме чоң ыраазычылык билдирем. Рахмат ушунчалык ийгиликтерге жеткиргениңиздер үчүн. Bundan keyinki ömrümdün ayağına çayın mamleketke jana mekенибизди коргоого кызмат кылам деп ишендирем. Кызматкери болуп, бул кичине кезимден кыялдым болчу. Бул биринчи аскер лицейин окуп бүткөм. Андан кийин бул жогорку окуу жайына тапшырып, бүгүн ийгиликтүү аяктап жатам. Буга чейин окууларда жакшы ийгиликтер болду. Олимпиадаларга катыштык. Эң башкысы президентибиздин стипендиясына чейин жетип, аны алып, бүгүн Кудай буйруп, артыкчылык диплом менен аяктап жатабыз. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн Калайнур Үсөнбеков атындагы аскер институтунун отуздан ашык курсанттары лейтенант деген ардактуу наам алып жаткан учуру. Эми алар Коргоо министрлигинде күч түзүмдөрүндө иштей алышат дейт Канагат Орозбеков. Бүгүн өзүңүз көргөндөй Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинде ошо биздин жападан жалгыз аскердик институтубуз бар. Калайнур Үсөнбеков атындагы ошол жерде 30дан ашык биздин аскер офицерлерибиз, лейтенанттарыбыз салтанаттуу иш-чара болуп, бүгүнкү учурда ошо лейтенант наамдарын алып, жана ошо биздин катарга толуктап турушат. Бул жерде Кыргыз Республикасынын аскер институту жалгыз эле ошо Коргоо министрлигин эмес, жана ошондой эле биздин улуттук коопсуздук комитеттин чек ара кызматына дагы татыктуу профессионалдуу офицерлер даярдап берет. Жана ошондой эле өзүнчө кырдаал министрлигине дагы башка күч органдарына ошо биздин аскер институтубуздан офицерлерибиз кийинки өзүнүн кызматын өтөөгө ошо күч түзүмдөргө барып кызматын өтөшөт. Кыргыз Республикасынын президентинин 2005-жылдын 30-апрелдеги жарлыгы менен окуу жайга Советтер Союзунун баатыры генерал-лейтенант Калайнур Үсөнбековдун аты ыйгарылган. Ерлан Жылдызбеков дагы аскер институтунун бүтүрүүчүсү. Ал бүгүн лейтенант деген наамды алып, окуу жайды кызыл диплом менен аяктап жатат. 4 жыл билим алып, аскер кызматкери болом деген кыялды орундалып, эми ак тилден кызмат кылам деп кубанып жаткан учуру. Бүгүн биринчи аскердик наамды алдым. Кыргыз Республикасынын аскер институтунун кызыл дипломун аяктадым. Булай буюрса, толкунданып турам азыркы учурда 4 жыл бою ушул күчүбүздү, эмгегибизди кошуп, ушул даражага жетели деп чоң салмагыбызды кошконбуз. Балачак кезден эле баштап мен аскердик форманы кийип, ушул жерде туруп өз мекеними, өз жерими, өз өлкөмү коргойм деген мен кичинекей кезимде, балачак кезимдеги кыялым мен. 4 жыл бою мен мугалимдер тарабынан, командирлер, начальниктер тарабынан жогорку деңгээлдеги билимди алдым. Ошолордун жардамы менен көп нерсеге жетишип, международдук олимпиадаларга чыгып, жогорку деңгээлдеги конференцияларга катышып, көптөгөн адамдар менен таанышып, жана менин курсташтарым бүт Кыргызстан облусунун 7 облусунан чогулган адамдар болгон. Ошондайнын бүт Кыргызстанда болуп көрдүм деп айта алам мен. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын Коргоо министринин жана куралдуу күчтөрүнүн генералдары жана ардагерлери, курсанттардын ата-энелери катышып, бүтүрүүчүлөргө ак жол каалашты. Калайнур Үсөнбеков атындагы аскер институтуна бүтүрүп атат, лейтенант наамын алды. Биз окуткандарга, командирлерге, профессорлорго ыраазычылык билдиребиз ата-энелердин атынан. Мен ыраазымын ушул кесипти тандап, ушул кесип менен, ушул жол менен баратканына ата бабабыз айткандай, эр жигит эл четинде, жоо бетинде деген ушул наам менен, ушул уран менен жакшы ой тилек менен бара берсе, Аллах насип этсе, ушул өнүп өсүп кетет деген ниеттебиз.